Видеода реклама жок. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Блогер Сыдыман 6 жылга соттолуп кетеби? Блогер Элмир Сыдыманга карата кылмыш иши козголду. Ал аймактык аралык кастыкты козоткан деп айыпталып, 6 жыл эркинен ажыратуу сунушталууда. Бул тууралуу жактоочу Али Магиев журналисттерге билдирди. Биз видеону көрсөттүк. Анда Элмир Сыдыманды жек көргөн интернет колдонуучулар ушуга жеткиргендиги көрүнүп турат. Экспертиза өткөрүүсүн сурандык. Бирок сот видеону көрбөй туруп баш тартты. Тарапташтардын талашып тартышуусунан соң тергөөчү Элмир Сыдыманды 6 жылга эркинен ажыратууну суранды, деди блогердин жактоочусу Али Магиев. Булак аргумент KG. Маданият министри ооруп жаткан Малик Аликеевден кабар алды. Жаманкулов ырчынын өзгөчө талантын эске алуу менен Маданият министрлиги аны мамлекеттик сыйлыкка көрсөтө тургандыгын айткан. Белгилүү ырчы аткаруучу Малик Аликеев менен Маданият министри Азамат Жаманкулов видео аркылуу байланышып, ден соолугунан кабар алды. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматынан кабарлашты. Ал ырчынын саламаттыгы жакынкы аралыкта өтө турган операциясы жана чыгармачылыгы тууралуу сүйлөшкөн. Сүйлөшүп жатканда министр Маданият министрлиги ырчынын өзгөчө талантын эске алуу менен мамлекеттик сыйлыкка көрсөтө тургандыгын айтты, деп жазылат маалыматта. Аликеев таласта болгондугуна байланыштуу кабар алуу WhatsApp аркылуу жүргүзүлүп, ага министрдин орун басары Кайрат Иманалиев да катышкан. Эске салсак, ооруп жаткан Малик Аликеев менен Спутник Кыргызстан агенттиги байланышып, ден соолугунун абалын билген. Ырчы бул күндөрү ооруп, баса албай төшөктө жаткандыгын айтып берген. Азыр ооруп, баса албай төшөктө жатам. Мындан 4 жыл мурда бутума операция жасаткам. Андан кийин атайын жабдуу менен басып жүрүп жакшы болуп кеткем. Бир жолу кышында тепкичтен жыгылып кетип, операция болгон жерге доо кетип калыптыр. Ошондон кийин баса албай калдым. Эми буйруса жакында кайра операция жасатам. Негизи ушул жылдын март айында жасалмак, бирок кальциум нормадан аз болуп, улам жылып калууда, деген Аликеев. Малик Аликеевке операцияны белгилүү хирург ортопед Сабырбек Жумабеков жасай турган айтылууда. Дарыгердин айтымында, ал буга чейин Аликеевке кашка жилик менен жамбаштын ашташкан жерине операция жасап берген экен. Булак Спутник KG. Шарипа Жоропбекова: Жумалиевдин маселеси калыстык менен каралса, сот анын пайдасына чечим чыгарат. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин тегерегиндеги окуя боюнча химия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери Шарипа Жоропбекова пикирин билдирди. Кубанычбек Жумалиевге байланышкан азыркы кырдаал мен үчүн түшүнүксүз болуп турат. Себеби биз абдан адамгерчиликтүү, эмгекчил, ак ниет адам катары таанып, билип келген бул инсандын айланасында болуп жаткан окуялар, айыптоолор өтө көп суроолорду жаратат. Эгер бул иштер калыстык менен карала турган болсо, анда сот иштери Жумалиевдин пайдасына оң жагынан чечилет деген үмүттөбүз. Кубанычбек Мурзабекович канча деген адамдарды жумуш менен камсыз кылып, абийирдүүлүк менен эмгектенип жүргөнү үчүн ушул убакытка чейин эли менен өз өлкөсүндө жүрөт. Мисалы, жалпы журтка маалым болгондой, 2005 жылдагы белгилүү окуядан соң көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер жана чоң бизнесмендер чет өлкөлөргө качып кетишкен. Ал эми Кубанычбек Жумалиев эч жакка качпай, саясаттан убактылуу четтетилсе да өз өлкөсүнүн социалдык экономикалык багытына жеке ишкер катары салым кошууну уланткан. 2005 жылдан кийин ал баш оту менен ишкерликке киришкен. Биздин өлкөдө бир нерселерди алып, кайра сата коюп, жок жерден пайда көргөн ишкерлер өтө көп. Алардан айырмаланып, Кубанычбек Мурзабекович илим адамы катары илим аркылуу айыл чарбаны өнүктүрүүдө аракеттерди жасачу, жаңы технологияларды алып келип, кадрларды окутуп, даярдап чыгаруу аракетинде болду. Мисалга алсак, биздин академик Кубанычбек Жумалиев Түштүк Кореядагы кесиптештери менен бирге көмүрдүн таза түрүн иштеп чыккан жана көмүрдүн калдыктарын кайра иштетүү комплекстүү пайдалануу боюнча брикет фабрикаларды ачкан. Кубанычбек Жумалиев туурасында жекече пикириңиз кандай? Кубанычбек Жумалиевдин окумуштуу катары эле эмес, эл ичиндеги кадырлуу коомдук ишмер, белгилүү саясатчы катары да салмактуу аброю бар. Өзү күнүмдүк турмушта абдан маданияттуу, интеллигент киши. Бирок мен анын эмгекчил, көрөгөч инсан катары саламаттыкты сактоо, билим берүү жана маданият тармактарына кошкон салымы абдан чоң экенин баса белгилеп айтат элем. Мисалы, бул киши бизнес жүргүзүүнү гана ойлобостон, билим берүү тармагына жана илим жаатына зор салым кошуп, эң сонун демилге сунуштарды көтөрүп чыгып, бул багыттарды өнүктүрүүгө активдүү катышып келди. Кыскача айтканда, келечек ээлеринин жаштардын татыктуу билим алуулары үчүн мыкты шарттарды түзүп берүүдө
көптөгөн алгылыктуу, олуттуу иштерди жасады. Бир нече окуу жайлардын ачылышына кол кабыш кылып, заманбап ыңгайлуу окуу жайларын түзүүчүлөрдүн бири болгон. Ишкердикте, саясатта тажрыйбасы мол мындай сабаттуу адам илим жана билим чөйрөсү үчүн эле эмес, жалпы журт үчүн абдан керек. Жоробекова Шарипа Жоробековна, химия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери, Улуттук илимдер академиясынын химия жана химиялык технология институтунун директору, Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти. 250дөн ашык илимий эмгектери, анын ичинде 12 монографиясы, 20 патенти, 5 окуу китеби бар, даңк медали, ардак белгиси ордени, Ленин комсомолу, Баласагын атындагы жана Руханият ассоциациясынын сыйлыктарынын лауреаты. Маалымат булагы Суперкежи сайты. Чек арадагы чырдан жаракат алган баланын атасы. Ооруканада жаткан 4 адамдын бири менин уулум. Бир баланын мойнуна оорок менен сайышыптыр. Анын абалы оор. 31 май күнү Кыргыз-Өзбек чек арасында чыр чыгып, бир нече адам жаракат алган. Жаракат алгандардын 4-өө учурда ооруканада дарыланууда. Суперкежи порталы чырга күбө болгон жана баласы жаракат алган Абдурасул Абдурахманов менен окуя тууралуу маек курду. Тажик тарап алдын ала даярданышкан экен. Чечмеликтер айылдагы булакты тазалап, түлөө өткөрүп, аш жеп отурушканда күтүлбөгөн жерден тажиктер таш ыргытып башташыптыр. Тажиктер чек араны бузуп, өтүп келишсе да биздин чек арачылар атышкан жок дешет. Анан эл жабылып, таш менен уруп, тажиктерди кууп чыгышыптыр. Кече 17 жашар уулум балдар менен чогулуп чечмеге кеткен. Ошол боюнча байланыша албай койдук. Акыры кабатыр болуп өзүм бардым. Ал жакта кадимкидей уруш болуп жатканына күбө болдум. Таштар жамгырдай жаап жатты. Мурду канаган, кулагы айрылган балдар канжалап жүрүшкөн. Мен кечки маал барганда аксакалдар калканын тосуп, чек арада турушкан. Ары жактан тажиктер, бул жактан кыргыздар таш ыргытып жатышкан. Чечмедеги кагылыштан баламдын бетине таш тийип, тез жардам менен ооруканага Айдаркен шаарына алып кеткенин угуп кайра кайттым. Эпте уулума байланышка чыксам жакшы элемин. Ата үйгө кайта бериңиз. Бул жакка келсеңиз кайра кете албай каласыз дегенинен үйгө келдим. Мен кайтканда Чечмеде дагы деле уруш болуп жаткан. Бүгүн чечмеликтерден абал кандай десем туруктуу деп айтышты. Кечээ күнү кагылышуудан катуу жаракат алган 4 бала учурда Айдаркен ооруканасында жатышат. Алардын экөөнүн абалы оор, экөө туруктуу. 2 туруктуу дегендин бири менин балам экен. Азыр ооруканага барып баламды көрүп келе жатам. Баш мээси чайкалыптыр, көзүнө таш тийиптир. Балам мурдум кычышып жатат дейт. Дарыгерлерден сурасам мурду сынган эмес дешти. Ал эми абалы оор деген 2 адам кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылыптыр. Бирөөнүн мойнуна оорок менен сайышыптыр. Дагы бири башынан жаракат алган дешти. Менин балам чечмеге барганда чыр күч алган учур экен. 2 тарап топтобу менен мушташканда аралашып, бетине таш жептир. Тажиктердин колунда узун темирлер, ороктор бар экен. Таш ыргытчу аспаптар менен таш атып жатышты. Биздикилердин колунда таш эле бар болчу. Бүгүн тажик тараптан 200дөй адам ооруканага жаткырылды деп жаңылыктардан берип жатышат. Анын канчасы чын билбейм. Аларга салыштырмалуу бизде ондогон эле адам ооруканага кайрылып, анын 4өө гана ооруканада калды. Мурду, башы канчалагандар толтура. Алар бети башын байлап алып эле жүрүшөт. Тажик тараптагы үйлөрдүн өрттөнгөнү боюнча бирөөсүн атайын өздөрү өрттөп салышты деп уктук. Белгилей кетсек, Саламаттыкты сактоо министрлиги 1-июнда Кыргыз-Өзбек чек ара чатагынан улам ооруканага кайрылгандардын саны 25ке жетти. Алардын 4өө учурда ооруканада, 2 кишинин абалы оор деп бааланып жатса, 2 бейтап орточо оор абалда деп билдирген. Булак Суперкежи сайты. Тогуз айында ата-энесинен ажыраган ак талаалык Тахминаны кубандырган белек. Балдарды коргоонун эл аралык күнүндө Ак Талаа районунун Тоглокмолдо айылындагы Сатылганов атындагы орто мектебинин 9-классынын окуучусу Талантбек кызы Тахмина президенттин атынан белекке ноутбук алды. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Өлкө башчысынын белегин өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов тапшырды. Тахмина 9 айында ата-энесинен ажырап, ата-энеси Бактыгүл Жаныбекованын карамагында калган. Ошондон бери ата-энеси менен жашайт.
Тагдырдын оор сыноосуна туш болгонуна карабай, Тахмина мектепте жакшы окуп, коомдук иштерге активдүү катышат. Ал 2019-жылы президентке кайрылуу жазган. Өлкө башчысы анын өтүнүчүн орундатып, ноутбук белек кылды. Тахминанын жашаган үйүн көргөн ыйгарым укуктуу өкүл Эмилбек Алымкулов үйүнүн чатырын жаптырып берүүнү убада кылып, канча каражат жумшалаарын тезинен тактоону жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырды. Ошондой эле Тахминага өзүнүн майрамдык белегин ыйгарды. Булак турмуш KG.